Ивановкадагы күтүүсүз каргаша. Чоң Чүй каналынын Ивановка айылына жакын аймагында кечээ 22 жаштагы жигит агып кетти. Маалыматты ÖKM тастыктап, учурда издөө иштерине куткаруучулардан тышкары ыктыярчылар жана жергиликтүү тургундар тартылганын маалымдады. Остериде чет өлкөлүк жаран каза болду. Ысык Көл облустук полициясынын маалыматы боюнча 15 июлда саат 18:45 чамасында чогуу эс алууга келген чет өлкөлүк 4 жаран гидроскулдерди ижарага алышкан. Жээктен 1 километр алыстагында алардын бири экинчисине урунган. Катуу жаракат алган 30 жаштагы турист ошол жерде көз жумган. Учурда тергөөгө чейинки текшерүү жүрүп жатат. Булак Серептова. Аптапка чыдабай Бишкекте аял каналдын жээгине жатып эс алды. Бишкекте абанын температурасы жогорулап, аптап күчөгөн сайын шаар тургундары салкындаш үчүн ар кандай жолдорду тандап жатышат. Тартылган видеодо аял каналдын жээгине жатып алып эс алып жатканын көрүүгө болот. Кадрлар Бурбок калаадагы ысык аба ырайы адамдарды салкын жер издөөгө мажбурлап жатканын дагы бир жолу көрсөттү. Караколдо 2 унак кагышып, бири оодарылып кетти. 9-июлда Каракол шаарындагы Коён Козов жана Албаков көчөлөрүнүн кесилишинде жол кырсыгы катталган. Көйлөрдүн айтымында кырсыктан кийин унаалардын бири оодарылып калды. Ал эми Ысык Көл облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалыматына караганда жарандын башкаруусундагы оң рулдуу Subaru Outback үлгүсүндөгү автоунаа менен жарандын башкаруусундагы сол рулдуу Баэди 5 үлгүсүндөгү автоунаа кагышкан. Жол кырсыгынын кесеп этпетинен жабыркагандар жок. Аталган окуя Каракол шептин маалыматтардын электрондук журналына катталып, анын алкагында тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Бул орус Бишкекте орус тилинде сүйлө деп кыргыз айдоочуну баласы менен сөгүп жатат деген видео тарады. Видео качан, кайсыл жерде тартылганы белгисиз жана расмий органдардан комментарий бериле элек. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болгом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосунда көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы. Ты какого фига меня сейчас посылаешь в другую страну? Я гражданин Кыргызской республики. Это вы должны знать, что водитель контролирует. Нет, бензин вообще. Ысык Көлдө трагедия болду. 30 жаштагы турист жээктен болжол менен 1 чакырым алыста эс алып жүрүп, досунун гидроцикли менен кагылышкан. Чет өлкөлүк жаран оор жаракат алып каза тапты. Окуя 15 июлда кечке маал болгон.